Гимн менен Манастын автору Жалил Сыдыков тууралуу эмнелерди билесиз? Биздин берүүлөрүбүздү акырына чейин көргөн болсоңуз, сиз бүгүн Жалил Сыдыков тууралуу кызыктуу фактыларды көрө аласыздар. Сокко айдаган балалык. Акын Жалил Сыдыков 1932-жылы 23 октябрда Чүй облусунун Кемин районундагы Кичи Кемин айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы согуш маалына туш келип, атасы абакка күнөөсүз камалып, кенедей кезинде талаада сокко айдап чоңойгон. Мектепти аяктагандан кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетинде билим алган. Студент кезинде Убада талышындагы биринчи ырлар жыйнагын окурмандарга тартуулап, эмгек жолун Кыргызстан пионери гезитинде баштаган. Гимндин автору. Өзүнүн чыгармачылык жолунда ал ар кыл темаларга кайрылып, жан дүйнөсүнөн өткөрүп, 20дан ашык ыр жыйнактарын чыгарган. Алсак, Жайкы таңда, Жоогазын, Сырдашуу, Сары өзөн, Топ жылдыздар китептери жарык көргөн. Анын калеминен жаралган ондогон ыр обондорго салынып, эл арасында ырдалып келет. Эң негизгиси, Садыков Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин сөзүн Шабданбек Кулуев менен чогуу жазган. Көп кырдуу талант. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, поэзия менен гана чектелбестен драма жаатында жемиштүү эмгектенген. Ал Манас үчүлтегинин негизинде Манастын уулу Семетей, Сейтек драмасын жана түрдүү жанрдагы ондогон пьесаны жазган. Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Расул Гамзатов, Тарас Шевченко, Омар Хаям, Кайсын Кулиев жана Ясын Шивазанын чыгармаларындагы кыргыз тилин маданият жана коомдук ишмер, Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Ленинчил жаш, Кыргызстан маданияты гезитинде башкы редакторлук кызматты аркалаган, Жазуучулар союзунун төрагасы, легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Туулган күнүндө акыркы сапарга узаган. Садыковдун абдан жөнөкөй адам болгондугун айтышат. Драматург жаштардын чыгармачылыгына ар тараптан колдоо кылып, Султан Раевке, Эгемберди Эрматовго, Меңди Мамазайровага устаттык кылып жол көрсөткөн. Кыргыз эл акыны өмүрүнүн аягына чейин калемин колунан түшүрбөй жүрүп, 9 жыл мурда 78 жашында дүйнөдөн кайтып, туулган күнүндө жерге берилген. Мына ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимнинин авторлорунун бири Шабданбек Кулуев агай. Мындан 25 жыл мурун атайын гимн үчүн сынак жарыяланып, 3 тур менен коштолгон сынакта 3 автордун ыры тандалып алынган. Анын бири Шабданбек Кулуев агай болгон. Гимн ушул маалеки жаңыдан өлкө азаттыкка чыкканда өлкөнүн гимни желеги анан герпи жөнүндө конкурс болгон. Ошо конкурс 1 жыл жүрдү. 91-жылдан башталды. 1 жыл жүрүп, ошого 360га жакын автор катышты. Ананда закрытый болду да баардыгы деп. Анан мен да жиберип ийгем, жазып туруп. Анан бул жогорку кеңеште мага кат барды. Ушул систем гимн жарады, 3 кишиникин тандап алды. Келип кетиңиз дели. Анан келсек ошол анда символдорду кабыл алуу боюнча жогорку кеңештин алда комиссиянын председатели Казат Акматов болуп жарамады. Анан анын секретары Жунушов Абдырасул дегенде. Анан келдик. Келгенде адегенде 56-ны тандап алды, 350. 56-дан кийин 14-тү тандап алды экинчи турда. 3-чү турда 3 кишиникин, меникин, анан Жалил Садыковдукун, анан бир Кочкорлук Чабан, Майназаров. Анан ошол жогорку кеңеште комиссия председатели кабыл алды, бизде Казат Акматов. Кана эмне кыласыңар, силердин гимн деметтик. Чогулуп жазасыңарбы, же болбосо башка жазасыңарбы деп калды. Анан отурган ошол жерде үчөөбүз чогулуп жазалы. Жалил Садыков айтып калды, эми бөлүнгөндө жүрөбүзбү, кайра билесиздер деп деди. Анан ошол ойдон үчөөбүз жазып калдык. Ал 45 жыл орто мектепте мугалим болуп эмгектенип, балдарга билим, тарбия берүү менен алек болуп, натыйжада Кыргыз Республикасынын эл мугалими наамын алган. Мына элде ырдалып жүрөт. Жакшылыкта дайыма ушул гимнди угабыз.
Çet өлкөгө барган жана биздин спортсмендер, коомдук ишмерлер мына ошо гимн менен биринчи болуп самолеттен трампынан түшөт. Анан кайсы кыргыз баласы мында жеңишке болсо, дүйнөлүк жеңишке болсо, биринчи желек көтөрүлүп, анан гимн өтөлөт. Эми менин каалаганым ошол гимн ак жолтой болсо, элге кызмат кылсын. Анан мына 25 жыл болду, 25 жыл жарым кылым, чейрек кылым тас. Ошондо эле мырзалык келатат. Эми ар кандай пикирлер айтылды, бирок пикирлердин эмесинде элдин көпчүлүгү ушул гимнге кошту, анткен себеби бүт баардык талаптарына жооп берет, баардыгы камтылган. Өзү катышкан иш-чараларда гимн аткарылып калса, колду көкүрөккө алып, гимн жаңырып баштаганда толкунданам дейт. Ошондой эле Жалил Садыковдой улуу талант менен гимндин сөзүн бирге жазып, аны менен калемдеш болуп калганына кубанат. Эң эскиси 25 жылдан бери бул гимн элге сиңип, бешиктеги баладан тартып ырдап, жаттап баштаган биринчи ыр экенине кубанат. Эми сесим деген албетте ошо мындай толкунданасың. Өзүңдүн баягы жазган нерсеге канаттанасың. Анан иштен ойлап турасың, ушинтип гимн төрүк болсун. Кыргыздын орекли эркиндиги, азаттыгы дайыма бар болуп, өлкө тесинен оңолуп, жолго түшүп дегендей, элге кызмат кылсын деген тилек пайда болот. Анан албетте толкундурасың. Кээде баягы көздөн жаштар чыгып кетет. Себеби бул кубанычтын көз жашы. Негизинде бул эмгек үчүн авторлор калем акысына 37 000 сомдон алышкан. Бирок алар үчүн канча бербесин айырмасы жок эле. Мамлекеттик гимнди жазуу эле алар үчүн чоң сыймык болчу. А бирок ошол мезгилде жада калса азыркы күндө да сын айтып, капталдан чыккандар болбой койгон жок дейт. Гонорар келиштен жок болчу. Биз аслы алып калдык. Эми ага биз эметпейбиз. Анан презентациясы өттү. Президент абдан жакшы өттү эмеси менен да. 37 000 сомдон акча берди алкесте. Ар бизге бөлүп алдык. 250 000 сом караптыр. Ошону бөлүп берди. Ал 37 000 сом деген ал акча өзү алкесте кичинекей акча болчу. Алкесте баягы эменин баары кымбатталып кеткен. Бирок ал кеп анда эмес. Кеп ошол жана элдин арасына сигип кетиши, анан гимндин аткарылып жүрүшү мени дайыма автор катарында кубантат. Анан эми кээде бир баягы капталдан чыгып көрө албастардын чөчүнүп калабыз. Бирок мага деле көнүп калдык. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Жалил Садыковдуку жана Шабданбек Кулоевдуку, музыкасы Насыр Давлесовдуку жана Калый Молдобасановдуку. Айпер Адамкулова, Гүлчөрө Казымкулов, Нью ТВ, Таңманай.
Ушуну менен биздин видео соңуна чыкты достор. Эгерде видео болуп жаккан болсо лайк басып, каналга жазылып, аталган видео боюнча өз ой пикириңизди комментарийге калтырганды унутпаңыздар. Жана ошондой эле кийинки видео ким жөнүндө болсун ал жөнүндө дагы жаза кетиңиздер. Кыргыз Тайм каналы элдин кызматында биз менен бирге болуңуздар.